Бүгүн 22-июлга караган түнү Ысык көл районундагы Чырпыкты менен Кош көл айылдарынын ортосунда үрөй учурган жол кырсыгы катталып, анда 5 адам мүрт кетсе, дагы 5 киши ар кандай жаракаттары менен Ысык көл аймактык ооруканасына жеткирилишкен. Аварияда Lexus 470 унаасы менен Mitsubishi унаалары сүзүшкөн. Кырсыкта каза болгон 5 киши тең Mitsubishi унаасында бара жатышкан. Инспекторлордун алдын ала берген маалыматтарына караганда Lexus 470тин айдоочусу мас абалында болгон. Бул жол кырсыгы Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалганы белгиленди. Расмий маалыматка ылайык 2021-жылдын алгачкы 5 айында Кыргызстанда 2768 жол кырсыгы катталып, 233 киши каза болду. 4000ден ашык адам жаракат алды. Бул сандар былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу дээрлик 50%га көптүк кылат. Кечээ Талас областынын Кара Буура районундагы Шилбили өзөнүндө сел жүрүп, Кара Буура Чаткал автожолунун 15-чакырымын суу каптап, машина өтүүчү көпүрөнү бузуп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, каттам эки тараптуу жабылып, 30га жакын машина жана жүргүнчүлөр өтө албай калган. Жабыркагандар катталган жок. Райондук Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан жана кошумча күчтөрдүн жардамы менен жол тазаланууда. Буга чейин тиешелүү мекеме 21-23 июлда тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн экенин эскерткен. Өлкөдө коронавирус боюнча кырдаал курч турат. Акыркы 1 суткада COVID-19дан 12 киши көз жумду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев брифинг учурунда билдирди. Анын алты учуру Бишкек шаарына туура келсе, Чүй областында 4, ал эми Нарын менен Баткен аймактарында 1ден учур катталган. Муну менен өлкөдө пандемия кесепети башталгандан бери илдеттен набыт болгондордун саны 2217 кишиге жетти. Ошондой эле 1 суткада 1169 кишиден жаңы типтеги вирус аныкталды. Вирус жуктургандардын дээрлик көпчүлүгү Бишкекке туура келсе, Баткен, Чүй, Ысык көл, Жалалабадта да көрсөткүчтөр жогору болууда. Учурда стационарда 4356 киши дарыланып жатса, 226 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Үй шартында дарыланып жаткандардын саны 16 миңден ашат. Акыркы 1 сутка ичинде республика боюнча лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тасталган COVID-19 илдетинен сакайып, үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 1837 түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 1303, Ош шаарында 95, Чүй облусунда 155, Ош облусунда 35, Талас облусунда 13, Нарын облусунда 12, Ысык көл облусунда 36, Жалал абад облусунда 95 жана Баткен облусунда 93. Жалпы айыккандардын саны 130.742 бейтапты түздү. Бул жалпы ооругандардын 85% болуп эсептелинет. Региондорго бөлгөндө Бишкек шаарында 80,6% айыгып чыккан, Ош шаарында 92,1%, Чүй облусунда 87,9%, Ош облусунда 90,2%, Талас облусунда 87,8%, Нарын облусунда 86,7%, Ысык көл облусунда 89,8%, Жалал абад облусунда 89,9%, жана Баткен облусунда 81,9%. Дары каражаттардын сапатын баалоо өлкөгө ташылып келинген же өлкөдө өндүрүлгөн жана дары каражаттарынын конкреттүү сериясынын сапаты боюнча ченемдик документтердин талаптарына шайкештигин өндүрүүчүнү аныктоо максатында жана төмөнкү жоболордун бирин колдонуу менен жүргүзүлөт. Биринчиден бул сериялык текшерүүдөн бошотуу менен жана лабораториялык сынамдарын жүргүзүү менен. Азыркы убакта дары каражаттарын сериялык текшерүүдөн бошотуудан критерийлери болуп төмөндөгү шарттардын бирине ылайык дары каражаттары түздөн-түз өндүрүүчүлөрдүн же расмий дистрибьюторлордун алынып келингендиги жөнүндө документ менен тастыкталган маалымат болушу саналат. Бул ICH деп жана айтып кеттик, аймагындагы бул Япония, Великобритания өлкөлөрдө өндүрүштүк практиканын эрежелерин талаптарына ылайык өндүрүлгөн дары каражаттары. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тарабынан алдын ала квалификацияланган дары каражаттары болуп эсептелет. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400 миңге чукулдады. Алардын 101 миңден ашууну 2 дозаны тең сайдырышты.
Учурда өлкөдө вакциналардын 1.125.000 көбүрөөк запасы бар. Эмделгендердин эсеби Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасы байма-бай жаңыртылууда. Кыргызстандыктар негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасын алып жатышат. Азыраак өлчөмдө Россиянын Sputnik V препараты да бар. 22 июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы да бериле баштайт. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоору артка кайтарылды. Аны менен кошо жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө документтери да чакыртылып алынды. Буга бир топ депутаттардын сын пикири негиз болду. Айтымдарында документтер өтө чийки даярдалып калган. Мыйзам долбоору кабыл алынса, жогорку кеңештин ролу төмөндөп кетери. Бул документтин ченемдери мамлекеттик бийлик институттарын алсыратууга багытталганын айтышты. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин статусу акимдерден төмөн болуп калганына нааразы болушту. Себеби Конституцияда акимдерди президент, ал эми министрлер кабинетинин башчысы Бишкек жана Ош шаарларынын башчыларын дайындайт деп жазылган. Мындан тышкары акимдерге кол тийбестик берүү сунушуна депутаттар караманча каршы чыгышты. Биротоланда министрлер кабинетин кызыл китепке киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп. Буларга кол тийгизгенге болбойт, сөз тийгизгенге болбойт. Булар акыркы экземплярлар деп. Ушундай да мыйзамдап келесиңерби? Айланып кетеди. Эмне деген министрлер бул? Коррупция болот, анда бүттүк сыйлык алып алат. Почетный грамота тоже мамлекеттик сыйлыктын катарынан кирет. Бирөөнү да камай албайсың министрлердин баарын. Урматтуу кесиптештер, ушул баш мыйзамды кабыл алып атканда биз бакырып чыкпадык беле? Кесепет ушундай болот деп. Бүгүн болсо бакырып атасыңар. Ой, мындай болуп калды, тигиндей болду. Чала болот. Рас болду. Туура кылат. Ошондо бүт баш мыйзамга берип койгонбуз. Азыр өзгөртө албайсыңар эми. Ошондо кыйкырып чыкпайт элеңер. Азыр эми кыйкырып чыкпай. Мына азыр айтып атасыңар, жогорку кеңештен макулдугун алыш керек, өкмөттүн структурасын, мүчөлөрүн дайынданга деп. Мариповду дайындаганда силердин укугуңарды, макулдугуңарды алдыбы? Келдиби? Сурап да койгон жокко. Президент аткаруу бийлигинин башында турат, президент аткаруу бийлигин алып барат, президент министрлер кабинетинин жыйынын төрагалык кылат депчи. Анан ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациянын жетекчиси болот деп. Мыйзамда бирөөнү да жазбапсыңар ошолардынчы. Кайсы жерде турат мыйзамда? Мейли Конституцияга ссылка кылып атасыңар. Там здесь предполагалось, что данный законопроект будет регулировать только в деятельности его как Кабмина, а деятельность как рукаппарата предполагалось, что это будет урегулировано актами президента Кыргызской Республики. Вот такой замысел был заложен здесь. Андай замыслыңарды өзүңөргө алып алгыла, мындай уят. Конституцияда жазылган нерсени кантип жазбай коесуңар бергечи? Аткаруу бийлигинин башында ким турат дегенде. Жазыш керек да барында, Конституцияга баш ийесте барыбыз. Мына ушул конституциялык, биз карап аткан конституциялык мыйзам, жергиликтүү администрация боюнча мыйзам, мындан кийинки карала турган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам, мындан кийин карала турган. Мен бишимче ушул үчөө тең комитеттен талкуу болбостон палатага опростун путем деп келди да. Бул мен ойлойм, конституциялык мыйзамды биздин 453-52 айыл өкмөт 32 шаарга тиешелүү болгон желтөө өз алдынча башкаруу мыйзамын, 40 районго тиешелүү болгон администрация жөнүндө мыйзамдарды биринчи окууда комитеттен талкуулабастан туруп палатага алып чыккандын өзү туура эмес да. Ошондуктан урматтуу президенттин өкмөттүн өкүлү, мен сунуш кылат элем, ушул 3 мыйзамды чакыртып алсаңыздар, бекер четке кагылып кете электе. Эгер четке кагылып кетсе, 6 айдан кийин гана киргизесиңер. Ошондуктан чакыртып алып, жакшылап иштеп келбесеңер, бекер уят жана күлкү болуп атасыңар азырчы. Законду алып келгендерге, өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө айтат элем, ушунчалыкка дагы чыдамдуу болосуздарбы? Жакшы эле сөздөрдү угуп атасыздар го. Эми эмне бардык 120 депутат туруп алып кеткиле деп кыйкырыш керекпи? Өзүңүздөр эле мындай түшүнүп, кичине мындай сыйлагыла да кимдин атынан алып келип аткан. Же эмне президенттин атына жамынып алып эле каалаган чийки эптеп эле бирдемени көтөрүп келишсе болот бекен. Уялбайсыңарбы ушундай законду көтөрүп келген? Кимдин атынан алып келип атасыңар? Кимди уят кылып атасыңар? Азыр бул пакет менен келген 3 күн тартибинде 3 маселени пакети менен доработкага алып кетиш керек.
Эми көрүп атпайсыңарбы? Заслуженныйлардын баарына кол тийип эсип берип атасыңар. Акимдердин баарына кол тийип эсип берип атасыңар. Айланай мындай болбойт да. Андан бөлөгүн айтпай эле коеюн. Жогорку кеңештин эч кандай ролу жок бул жерде. Бул мыйзам менен. Эч ким болбой калып атабыз. Карабайбыз. Эми ушундай мыйзам болобу? Өзүңөр көрдүңөр го, кандай шылдың болдуңар, кандай маскара болдуңар. Мазактап атат го. Эми ушу министрлерге көз тийбесин, сөз тийбесин деп, анан жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын баарын жүктөп берипсиңер. Кызматтык квартира, кызматтык нерсе, соц пакет, сыйакы деп. Булардын бардыгын хандын вазирлер кылып салдыңар да. Аркадактан уялбайбы? Уят да. Тарых алдында. Кыргыздын элинин алдында. Ушул аким министрлердин бардыгын эми эл багыш керек экен. Ошол элдин эсебине чайраңдаш керек экен. Анан почетный грамотасы бар адамда камакка алынбаш керек экен. Анын эмнеси бар? Болбойт да бул. Чакыртып алыңыздар. Bir ay аралыгында АИ 92 маркасындагы бензиндин баасы дагы 5 сом 50 тыйынга, ал эми күйүүчү майлоочу май 3 сомго кымбатташы күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын өкүлдөрү билдиришти. Ага ылайык июль-август айлары күйүүчү майдын наркы 6-10% чейин көтөрүлөт. Адистердин айтымында мунун негизги себеби өндүрүмдүн россиялык заводдордон чыккан баасынын көтөрүлүшү болууда. Bir ay мурда бензиндин 1 тоннасы $70, ал эми дизелдик күйүүчү майдын наркы $60 жогору бериле баштаган. Бул өз кезегинде ар бир литр өнүмгө кошумча нарктын кошулуусун алып келет. Белгилей кетсек, өлкөдө жыл башынан бери бензин менен дизелдик күйүүчү майдын баасы кескин көтөрүлүүдө. Күйүүчү майлоочу май 12 сомдон 16,5 сомго чейин кымбаттады. Жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте тургундарды кооптуу тилкелерден көчүрүү маселесин тездетүү зарыл. Министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов Баткен районундагы селден жабыркаган бир катар айылдарга барды. Анда өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу иштери күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүп жаткандыгы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кошумча күчтөрү тартылгандыгы белгиленди. Ошондой эле министрлер кабинетинин башчысы жашоо үчүн кооптуу аймактардан тургундарды көчүрүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Анын айтымында 2018-жылы көчүрүү процесси башталып, жер тилкелери жана курулуш материалдары бөлүнгөн. Бирок түшүндүрүү иштери начар уюштурулгандыктан тургундар кооптуу тилкелерде жашап кала беришкен. Жергиликтүү тургундар арасында көчүрүү зарылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин активдештирүү керек, деди Марипов. Белгилей кетсек, соңку күндөрү Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрүп, адам өлүмү менен аяктаган окуялар орун алды. Ондогон турак жай кыйрап, аймактын инфраструктурасы зыянга учурады. Кыргызстанда негизинен Жалал Абад менен Ош областарында 20 миңдей адам сел, жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашап келет. Буга чейин мындай каргашаларда ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Баткен районунун Аксай айылынын 10дон ашык тургуну кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда өрттөлгөн үйлөрүн калыбына келтирүүнү тездетүү талабы менен областтык администрациянын алдына келишти. Алар үйлөрдүн пайдыбалдары тургузулуп, иш ошол боюнча токтоп калганын, курулуш жай жүрүп жатканын айтып арызданышты. Чогулгандар менен Баткен районунун акимчилигинин кызматкери Алимбек Матмуратов жолугуп, жаңжалда талкаланган чарбаларды калыбына келтирүү боюнча президенттин атайын өкүлү иш алып бараарын билдирди. Чогулгандар аймакта иш сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов менен жолугушуу уюштурууну суранышты. Кечээ парламенттин комитетинде да Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда бузулган үйлөрдү калыбына келтирүү жай жүрүп жатканы айтылып сынга алышкан. Эске салсак, 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы бир тараптуу куралдуу кол салууда 36 кыргызстандык курман болгон. Ошондой эле 136 үй, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара бекети жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Жарактан чыккан үйлөр Түркиянын жана жергиликтүү ишкерлердин жардамы менен курулууда. Өлкөдө санариптештирүү маселелери боюнча байкоочу кеңеши түзүлөт. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын санариптик трансформациялоосунун мындан аркы чаралары жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык президентке караштуу санариптештирүү маселелери боюнча байкоочу кеңеш түзүлүүдө. Президенттин инвестицияларды тартуу маселеси боюнча коомдук башталыштагы кеңешчиси Павел Хрипунов байкоочу кеңештин катчысы болуп тайындалды. Маалыматтарга караганда, ал 1997-жылдан бери маалыматтык технологиялар тармагында иштеп келет. Ошондой эле министрлер кабинетине 29-июлга чейин байкоочу кеңештин аткаруучу органы катары долбоордук кеңсесин түзүү тапшырылды.